Murda болып келген, сосфондтон жешкен, налоговыйлар өзлері урдаған, бүгін дағы налоговыйлар сілердің патент менен қалышыңарға заинтересован. Емді үшін дегенде чөнтөгүнө көп акча түшүп турат. Ошо жерге барып патент алган сайын 500 сом, 1000 сомдон налоговыйларга таштап кетип турат. Мына мунун бардыгын биз жок кылабыз. Эртеби кечпи иретке салабыз. Мурда мисалы, чиновниктердин бардыгы урдачу. Туурабы, туура эмеспи? Бюджетти сорчу. Ошол эле соцфонддон мына төлөнгөндөрдү барын тең фамилияларын четке чыгарып коюп, өзү чөнтөгүнө салып алчу. Өлүп калган кишилерди соцфонд алып атат деп, пенсия алып атат деп туруп, алардын акчасын жечү. Силердин төлөгөн салыгыңарды көрсөтпөй жаап чашырып, муну жечү. Дордой базарын ала турган болсо, ошол жерде өздөрүнүн жеке 10-15 контейнери бар. Контейнерлердин баалары $50.000 $200.000 чейин турат. Алар дагы ошо налог төлөбөйбүз деп бүгүнкү күндө чыгып атышат. Бүгүнкү күндө базардын контейнер ижарага алган сатуучулары контейнерди жайгашкан ордуна жараша ай сайын 7.000 300.000 сомго чейин төлөшөт. Биринчи кезекте ижара акысын кеминде 2 эсеге азайтуу керек. Же болбосо 3 эсе арзандатышыбыз керек. 20-30 жылдан бери Дордойдо эле алсак, Дордойдо иштеп жүргөн кээ бир бай бизнесмен ишкерлерибиз өздөрүнүн ушул шаарда эле 5-тен, 10-дон, 15-тен квартиралары бар. 2-ден, 3-төн, 4-төн үйлөрү бар. Өтө кымбат баалуу машиналерде минишет, жана кымбат баалуу үйлөрдө жашашат. Жана башында айтып кеткен базар ээлери, 30 жылдан бери базарларды ээлеп отурган базар ээлери ошол жерде иштеп аткан жөнөкөй адамдарга, сатуучуларга жакшы шарттарды түзбөсө, өздөрүнүн баягы арендаларын азайтпаса, так элдер менен эсептешпей турган болсо, анда базарларды биз мамлекетке кайтарууга толук бойдон өзүбүздүн саясий эркибиз жетет.